СССРдин эл артисти, Кыргыз Республикасынын эл артисти, СССРдин мамлекеттик сыйлыгынын ээси, залкар режиссер Болот Шамшиевдин көзү тирүү болгондо быйыл 80 жашка чыкмак. Керемет тасмаларды тартып, Советтер Союзунда гана эмес, эл аралык деңгээлде дагы таанылган инсан жакын саналаштарынын курчоосунда эскерилди. Анын чыгармалары кыргыз киносунун өзгөчө бир доорунун ажырагыс бөлүгүн түзөт. Болот Шамшиевдин режиссерлук таланты улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары аркылуу толук ачылып, ал 20-кылымдын кино классиктеринин бири болуп калды. Болот Шамшиевдин режиссерлук таланты улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары аркылуу толук ачылып, ал 20-кылымдын кино классиктеринин бири болуп калды. Ак кеме, эрте жаздагы турналар, Фудзиямадагы кадыр-түн чыгармаларын тасмага айланткан кайталангыс режиссер болчу. Айтсак, Болот Шамшиев залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме, эрте келген турналар, Фудзиямадагы кадыр-түн сыяктуу бир катар чыгармаларын экрандаштырган. Анын бул эмгектери Айтматовдун чыгармаларынын таанылышына дагы салымы чоң болгонун жазуучунун бир тууганы, коомдук ишмер Роза Айтматова дагы белгилейт. Ал эми режиссердун Чыңгыз Айтматовдун өмүрү тууралуу кино тартуу мүдөөсү ишке ашпай калганын Роза Айтматова төмөнгүчө эскерет. Татарстанга чогуу барып калдык бир делегация менен. Анан Татарстанда бизди Шаймиев кабыл алды. Анан Шаймиевке айтып калды, мен ушу бир көп сериялуу кино тартайын дедим эле. Айтматовдун тайлары жөнүндө баштап, анан Караколго жеткизип, анан Кыргызстандагы турмушун деп. Анан Шаймиев айтты эле, ал жагынан биз жардам беребиз деп. Анан кандайдыр бир шарт болуп калып, ал жактан да акча келбей калды. Болот Шамшиев белгилүү актриса Сабира Гүмүшалиеванын театрдан киного алып келген, Сүймөнкул Чокморовдун талантын ачкан, Советбек Жумадылов, Орозбек Кутманалиев сыяктуу актерлорду кино дүйнөсүнө тартып, кино жылдыздарына айланткан. Актер Мурат Мамбетов артисттер үчүн Шамшиевдин киносуна тартылуу чоң тажрыйба жана сыймык болгонун айтат. Биз туңгуч театрда болуп жүргөндө бизде спектакль болобу же башка бир эме болобу, дайыма биз менен келип, биз менен иштеш, мына мен, Егенберди Чалабаев, Асылбек Өзбеков, Каныбек Бекбатыров, төртөөбүз дайыма жанында болчубуз. Бизди тамашалап 4 мушкетер деп койчу да. Ошон үчүн мен ойлойм, Шамшиев биздин устатыбыз, менин устатым. Режиссердун жубайы Ая София Шамшиева эң акыркы дагы бир эмгеги көрүүчүлөргө сунушталбай калганын айтат. Кожомкул Балбан тууралуу кинонун сценарийи толук бүтпөй кагазда калды. Ал үчүн Балбан тууралуу баштаган 2 китебинин бет ачары минтип көз өткөндө коомчулукка тартууланды. Кожомкул жөнүндө сценарий жазганы даярданып жатканда, архивтерде отурганда 2,5 айдай. Ал болсо бардык документтердин көтөрүп, изилдеп, анан кийин бул Кожомкул эле эмес, анын атасы жөнүндө жазайын деп чечти. Анткени биринчи китеби Кожомкулдун атасы Каба жөнүндө болмок, экинчиси Кожомкулдун өзү жөнүндө болмок. Бирок тилекке каршы ал Кожомкул жөнүндө жазганы жетишпей калды. Айта кетсек, белгилүү режиссер Болот Шамшиев узакка созулган оорудан улам 2019-жылдын 21 декабрында 78 жаш курагында президентке караштуу атайын адистештирилген оорукананын жандандыруу бөлүмүндө акка моюн сунган. Чолпон Бейшилен кызы, Тынчтык Көлбаев, Нью ТВ.